Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде иман сабактары көрсөтүүсү. Сиздер менен мен студияда Зарема Жейналиева. Студиябыздын бүгүнкү коногу Эл аралык Кувейт университетинин кыздардын тарбия иштери боюнча куратору Нурмира Таирова айым менен кыздардын адеп аклагы жана таалим тарбиясы тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келдиңиз. Алейкум ассалам, чакырууңуздарга чоң рахмат. Эң аввалу өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз, ишмердүүлүгүңүзгө токтоло кетсеңиз. Мен атым Нурмира Таирова. Ошол биринчиден 5 баланын энесимин, менин 5 кызым бар. Үй бүлөлүк жактан айтканда, ал эми ишмердүүлүгүм профессионалдык жактан айтсак, Эл аралык Кувейт университетинде кыздардын тарбия жаатында иштейм. Эл аралык Кувейт университетинде жана ошондой эле ошол университеттин алкагында колледж бар. Жана ошондой эле кыздар жатаканасы жайгашкан. Мына ошол ичиндеги жалпы студент кыздар менен иш алып барам. Кандай иш алып барам? Алардын тарбия жаатын, тартибин көзөмөлдөйм. Ошол эле билим алуусун көзөмөлдөйм. Бир эле билим алуусуна, тартибине көңүл буруу менен деле чектелип калбастан, аларды ар тараптуу өнүгүүсүнө, билим алып жаткан учурда ошол менен барабар таалим тарбиясына дагы аябай басым жасап, көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылам. Жана ошол жаатта ошол ишмердүүлүгүмдүн арты менен кыздарга, студент кыздарга өзүн ар тараптуу өнүктүрүү максатында көптөгөн иш чараларды, мотивация бере турган презентацияларды, чогулуштарды өткөрүп турам. Бүгүнкү күндө кыз баланын ар тараптуу өнүгүүсү, билим алуусунун зарылчылдыгына токтоло кетсеңиз. Азыркы заман ушунчалык тездик менен өнүгүп атат деп туура айттыңыз да. Мисалы мурун 5 жылда мисалы заман бир аз өзгөргөнүн байкасак, азыр күнүгө өзгөрүп атат десек жаңылышпайбыз да. Азыр технологиянын заманы болуп атат. Азыркы заманбап жашоодо негизи эле адам баласы билим алууга муктаж да. Билим алууну эң негизги фактор десек жаңылышпайбыз да. Ар бир адам баласы, ал эркек болобу, кыз болобу, ар бир адам баласы татыктуу билим алганга укугу бар. Куранда деле айтылат, билим алуу үчүн изденүү ар бир мусулмандын милдети деп. Кыргызстаныбыздын келечегин ким түптөйт? Биздин эр азаматтар, биздин эл түптөйт. Ошол элди, коомчулукту тарбиялай турган бул эне. Ал эми эне ким? Эне азыркы биздин кыздарыбыз. Демек, ошол Кыргызстандын келечеги үчүн мыкты адамдарды тарбиялаш үчүн биринчи биз азыр кыздарыбызды тарбиялап алышыбыз керек. Мындай кеп бар го, биз балабызды тарбиялаш үчүн, келечектеги өзүбүздүн балабызды тарбиялаш үчүн биринчи өзүбүздү тарбиялап алышыбыз керек экен да. Эгерде болочок өзүңдүн балаң тарбиялуу, мыкты инсан болуп калыптанышын кааласаң, сен азыртан турмушка чыга электен баштап, кичинекейиңен баштап өзүңдү тарбиялап башташың керек экен да. Өзүңдү тарбиялап алсаң, анда демек болочок балаңдын 50% тарбиясы толук тарбияланды деп ишеничтүү айта алабыз. Айтып өтмөсүзбү? Баланы сөз менен тарбиялаба, өзүңдү тарбияла. Бала сен сөзүңдүн айтканыңды эмес, айтканыңды угуп эмес, өзүңдү көрүп баягы өсөт депчи. Ошону айткым келип атат да. Мисалы, өзүбүздү мыкты тарбиялап, мыкты билим алып, татыктуу инсан болуп калыптанып алган болсок, анда бизден мыкты инсандар жаралат. Мыкты балдарды келечекте тарбиялай алабыз. Анткени биринчиден өзүбүздү тарбиялап алдык да. Андан кийинкиси, балалуу болгон соң, балаңа андан кийинки этап бул өзүңдү үлгү катары көрсөтүп атасың. Андан кийин ал чоңоюп калган учурда, сөзгө түшүнүп калган учурда, ай мындай болду, тигиндей болду деп өзүбүздүн тарбиябызды берип, мына ошентип толук кандуу мыкты инсан кылып калыптанышына биз өзүбүз үлгү болушубуз керек, өзүбүз мыкты тарбиялашыбыз керек. 5 кызды баягы ийгиликтүү тарбиялап чоңойткон экенсиз. Айтат эмеспи, уулду тарбиялаганың, ал бир уулду тарбиялаганың, ал эми кызды тарбиялаганың, коомду тарбиялаганың депчи. Анан
кыздардын тарбиясындагы бир өзгөчөлүктөргө токтоло кетсеңиз, кыз балдарды тарбиялоодо. Уруңду сактайм десең уул тарбияла, улутуңду сактайм десең кыз тарбияла деген макалга таянып айтып кетсек болот. Кызды илгертен кыргыз элим ушунчалык акылман эл экенбиз. Илгертеден кичинекейинен мотивация берип чоңойтушкан экен да. Кыздарды мындай деп чоңойтушкан да, мисалы босогого отурба, төргө отур. Кыздын 40 чачы улуу, кыз төргө отуруш керек, эмесе кедей болуп калабыз деген ушундай бир өзүнө ишеним тартуулай турган бир кандайдыр бир психологиялык жактан басым жасашкан экен да. Мына ушундай тарбиянын арты менен кыздарыбыз, кыргыздын кыздары аябай чечкиндүү, мыкты, тайманбас, өзүнө ишенген кыздар болуп, келечекте мыкты аял болуп калыптанышкан экен да. Ошону дагы эске алсак болот. Кыз бул келечектеги эне деп баарыбыз эле билебиз. А эне ким? Эне бул тарбиячы. Демек, келечектеги муунду тарбиялаган адам өзү биринчи тарбиясы мыкты болуш керек. Адеп ахлагы күчтүү болуш керек, жогорку деңгээлде болуш керек. Эгерде андай болбосо, өзү билим албаса, талим тарбия көрбөгөн болсо, ал адам эч кандай бир муунду тарбиялай албайт. Билимиң болуп, бирок адеп ахлагың болбосо, алган билимиңдин мындай бир пайдасы деле жок деп айтышат эмеспи? Баягы ооба ошондой кеп бар. Эгерде сен мыкты билим алган болсоң, бир эмес 2-3 дипломдун ээси болсоң, аябай өзүңдү билимдүү сезип, бирок адеп ахлагың төмөн болсо, тарбияң жок болсо, эч кандай бир жерден тарбия албаган болсоң, тарбияң жетишсиз болсо деген түшүнүктө, анда ал мисалы терекке салыштыра турган болсок, бир мөмөсү жок теректей дейт да, билимдүү, бирок аябай жакшынакай терек, бирок мөмөсү жок дейт да. Ошого салыштырсак болот. Баланын эмнеге шыктуу экендигин кандай критерийлер менен билсек болот? Ата энеси ошол баланы ар тараптуу өнүктүргөнгө аракет кылыш керек. Өнүктүргөнгө дегенде эми ар түрдүү азыр курстар бар. Азыр технологиянын заманбап жашоодо жашап атабыз. Азыр информацияны оңой эле жетсе болот да, информацияга. Ошол баланы ар тараптуу өнүктүрүп, ар жаатта курстарга берип болобу, атайын бир өзүнчө жеке бир репетиторлорду жалдап алып, мына ошентип ар тараптуу жаатта өнүктүрүп, ошонун потенциалын ачса болот. Баланын кичинекей жагынан эле. Мисалы, башка улуттун адамдарынан байкап калсак болот, бала чакасын кичинекей жаатынан эле ар түрдүү курстарга беришет, танцевальный курстарга беришет. Ошол эле учурда спортивный курстарга катыштырышат. Жана ошондой эле билим тармагынан математика, русский язык, английский, ошол мындай чек жок да аларда. Бала тандасын деп тандоону өзүнө берип коюшат. Ал бала өзү ошол ал жакка урулуп, бер жакка урулуп, ошентип окуп жатып өзүнүн ким экенин тааный алат. Бирок көбүнчөсү ошол мүмкүнчүлүктү бере алышпайт, шарт түзүп бере албайт да балдарга. Алар ошол жабылган боюнча өзүнүн эркин сезе албайт, өзүнүн жыйынтыгында бала өзүн тааный албай, чоңоет дагы ким кайсыл кесипти тандашын билбей калат да. Ошол тандай турган учурга келгенде кайсыл кесипти тандашын билбей калган учурлар бизде көп болот. Анан эмне болот? Жыйынтыгында атасы кайсыл кесипти айтса, кошунасы кайсыл кесипти айтса, же ошол учурда, ошол жылы кайсыл кесип аябай мода болуп аткан болсо, бизде ушундай түшүнүк барбы? Тренд болуп аткан болсо, мына ошону тандап алышат дагы, кийинки келечегине өздөрү балта чаап койгон учурлар сөзсүз түрдө кездешет бизде. Ошол өзүнүн туура эмес кесипти тандап алуу менен өзүнүн өмүр бойку жаркын келечегине балта чаап койду десек болот да. Ошондуктан кичинекейинен баштап, балдарды кичинекей кезинен баштап ар жаатта курстарга берип өнүктүрүш керек. Ар тараптуу өнүктүрүш керек. Мен дагы ушул иш менен азыр эле айтып өтпөдүмбү, кыздарды бир эле билим алуусуна көзөмөл жасабастан, көзөмөлдөбөстөн ошол эле учурда барабар, тең барабар өзүн ар тараптуу өнүктүрүш керек да адам. Анан чектеп койбош керек. Мен эми уже 20 жашка толуп калдым, мен өнүгө албайм, мен окуй албайм, мен ушул кесипти тандадымбы, болду, мен ушул эле кесиптин ээси болом деп ойлобош керек.
билим алууга жаш курактын чеги жок. Бешиктен кабырга чейин билим ал деп айтылгандай, эч качан билим алууну токтотпошубуз керек. Дайыма өнүгүп, өсүүнүн, изденүүнүн үстүндө болушубуз керек. Ошондо эч качан адашпайбыз деп. Неге эле адам баласы ошол өзүнүн көңүлүнө төп келген бир адистик болот да. Ар бир адам уникалдуу жаратылган Аллах Тааланын тарабынанчы. Ошол нерсесин билгендей үйрөнүш керек да. Ошол нерсени биле алса, кайсыл жаатта мыкты адис болушун так даана сезе алса, биле алса, мына ошол адистикти тандаш керек да. Азыр мындай болот го, мисалы ата-энеси же мен врач боло албай калганмын убагында, сен врач болушуң керек, же болбосо мен мугалим боло албай калгам, сен мугалим болушуң керек дейт. Бирок ал адамда, ал балада жан дүйнөсү башка адистикти каалап жаткандыр да. Ошондуктан мен айтат элем, ошол ата-энелерге да айтып кетет элем, эч качан мындай кыйнабаш керек да баланы. Өзүнүн жан дүйнөсү кайсыл адистикти каалап жаткан болсо, кайсыл жаатта уникалдуу адам болгон болсо, вот ошол кесиптин ээси болуш керек деп ойлойм. Акыл эси толук чоң адам катары калыптанып калган адам болсо, ал кандайдыр бир өзүнүн жашоосун өзгөрткүсү келсе, өнүккүсү келсе, билим алгысы келсе, ал кандай шартта болбосун жол таба алат. Азыркы учурда өтө көп курстар бар, өтө көп окуу жайлар бар. Ошолордун арасында эле биздин эл аралык Кувейт университетинде ар түрдүү факультеттер бар. Биздин университетте бир эле билим илимге эле басым жасабастан биринчи орунда Иман Сап кодекси турат. Ошол Иман Сап кодексинин арты менен биз ошонун үстүндө иштөө менен кыздардын жана ошондой эле негизи эле студенттердин таалим тарбиясына биринчи орунда басым жасайбыз, иш алып барабыз. Андан кийин билим деп айтабыз да, дайыма биздин университет башка университеттерден айырмаланып, ошол Иман Сап кодекси таалим тарбиясы менен өзгөчөлөнүп турат десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө ийгиликти багындырам деген кыз кандай болуш керек, кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ийгиликке жетишкен кыз өзүнө ишенген, чечкиндүү, татыктуу, билимдүү жана мыкты адеп ахлактын ээси болуш керек деп ойлойм. Анткени бул тарбиялуулук жана адеп ахлактын жогорку деңгээлде болушу эч качан модадан калбайт. Дайыма биринчи орунда болот. Билимдүүлүктөн дагы биринчи орунда турат деп коет элем мен. Анан сөзсүз түрдө азыркы замандын талабына ылайык ар тараптуу өнүккөн адам болуш керек деп ойлойм. Жана ошондой эле эң ийгиликтүү адам бул жараткан менен болгон, жараткан Аллах Таала менен болгон мамилеси түз адам. Эгерде биз жаратканыбыз менен болгон мамилени түздөй алсак, түз болсо, жаратканыбызды тааныган болсок, анда ал адам эч качан ийгиликке жетишпей калат дегенден алыс болуш керек да. Сөзсүз түрдө Аллахым өзү жолун ачып берет деп ишенем. Кыздар арасында көбүрөөк пайда жаралган көйгөйлөргө токтоло кетсеңиз, көбүнчө кандай көйгөйлөр менен кайрылышат? Анализ жасап байкап көрсөм, кыздардын көпчүлүгү эрте турмушка чыгып кеткендиктен, же болбосо окуп жаткан учурда, окууну бүтпөй туруп турмушка чыгып кеткен учурда, окуудан жок же үй бүлөдөн жок болуп, үй бүлөнү эптей албайт, анан окуусун алып кете албайт, орто жолдо калып калган кыздар көп да. Ошондуктан ошо кыздарга айтат элем, жашоону пландаш керек. Планга коюп, приоритеттерге бөлүштүрүш керек да. Демек, азыр студент болуп жогорку окуу жайга тапшырып келиштеби, демек биринчи приоритетте окуу туруш керек. Эч кандай азгырыктарга азгырылбай, эч кандай басымдарга жол бербестен окуш керек, билим алыш керек. Жана ошондой эле окуп эле билим албастан ошол учурда өзүн ар тараптуу өнүктүргөнгө жетишип калыш керек. Жана өзүнүн адеп ахлагын түптөп алыш керек, тарбияны алыш керек. Демек, ар тараптуу өнүккөн, мыкты билим алган, билимдүү инсан, аял болуп чыгыш керек да. Келечекте ошол университетте бир кесиптин ээси болуп. Көрөрмандарга абдан пайдалуу болду деп ишенебиз. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн студиябызда конокто эл аралык Кувейт университетинин кыздардын тарбия иштери боюнча куратору,
коомдук ишмер Нурмира Таирова айым болду. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.